Ынтымагы көп улуттан куралып, ырыс жолу достук менен уланып, кылымдарга кыргыз үнү жаңырсын, кыргыз көчү мурас болуп уланып. Амансыздарбы, ардактуу телекөрүүчүлөр, ЛТР каналында чак түш көрсөтсү, эл ичи өнөр кенчи дейт, өнөр өргө жетелейт деп, биз жумасына бир жолу мына ошо эл ичиндеги таланттарды, элет жериндеги таланттарды чакырып, жалпы коомчулукка жарыялап келебиз. Бүгүн биздин студиябыздын кадырлуу меймандары айтылуу таланттардын ордосу болгон Токтогул жергесинде дагы болгондо дагы тоонун ичиндеги толук айылына келген мына ушул таланттар болгондо дагы баардыгы аккордеонисттер. Бүгүнкү биздин темабыз аккордеон кайрыктары. Ошондуктан биз жалпыңыздарды көбөлтүр экранга чакырабыз. Биздин көрсөтүүлөрдү ЛТРдин YouTube, Facebook, Instagramдагы баракчаларына кирип, мына ушул толуктук таланттарды колдоп, коштоп, калып элек ой пикир болсо калтырыңыздар. Биздин студиябыздын кадырлуу меймандары менен жалпыңыздарды тааныштыра кетели. Мына ошо катарынан тааныштырганда, бул жерде мынакей таланттуу биздин агаларыбыздын бири Алтынбек Байымбаев. Байышбаев, Алтынбек Байышбаев, ошондой эле маданияттын мыкты кызматкери Нурбек Исмаилов кош келипсиз, жана ошондой эле Мурат Абдыралиев кош келипсиз, жана Акман Бекболотов, жана Эрлан Сариев. Кош келиңиздер. Келиңиздер, анда ошо алыскы аймактарды мынакей биз чакырып, ошол эл жерди сурап, кооз жерлерди сурап отурабыз. Анан айыл ичиндеги таланттарды дагы чакырып келебиз. Ошондуктан Алтынбек ага өзүңүз баштасаңыз, толук айыл кандай жатат, таланттар кандай чыгып атат дегендей. Бизден жакшы баягы кууш жер келгени менен Токтогулдун толугу өзү касиеттүү жер экен. Толук деп коюлган аты ошо топуракты чукуп туруп кайра эмес өзүнөн ашып калган экен да. Илгерки ата бабалар ушинтип айтат. Ошон үчүн атына жараша аты толук. Толукта азыр бизге 36 аккордеонибыз бар. Бүт бизден кийинки таланттуу жаштар эми буйруса азастан чакырып турса келет чыгат. Тоонун учагында кандайча ошо аккордеонисттер көбөйдү. Эң улуусу мен, анан Нурбек досум ошо экөөбүз тең мектепте иштедик. Бүт эле мына бүт эле мектепте иштеп. Тоону жаңыртып чыккан толуктуктары. Келиңиз эми Алтынбек ага өзүңүз баштап чак түшкөн көчөбөсүн ачып, ырдан белек тартуулаңыз. Өзүмдүн чыгармамда толук айылым деп атайын толукка чыгарылган ыр эле өзүмдүн эмем. Ырым ошон толук айылым ырда берейин. Atından aylanayın толук айылы, өзөн бойлоп жайгашкан үй жайың, элим бар Тасторконун айгерен жайган, тосуп алат кучак жайып, ой барган сайын. Havası öte salkın, öte biye, Soğlarında çurkap cüret kulca giyik, Yaratılış sululuğuna bergen eken, Kulaçına bekem jayıp baştı iyi. Aylanda kurçalgan tolur menen, Tegereteyin jatkan jerigenen, Baş bagıp salam aytıp girip gelsek, Tastorkon dayım dayar peyligenen. Baş bagıp salam aytıp ay girip gelsek, Tastorkon dayım dayar o peyligenen. Peyligenen meyman dost толук айылын мынакей жакшы ыр менен сүрөттөдүңүз. Азамат, обону сөзү кимге таандык бул ырдыкын? Сөзүн өзүм чыгаргам, обону ырдап жүргөнлөр артисттердин обону. Артисттердин обону нак өзүм чыгарган ырым.
Ой, азаматсыз, құттықтайбыз. Оны башка таланттуулардын Аламға кеткен жол айылдан башталат деп, толук айылы бар. Тоонун ичиндеги айылдан Нурбек ага. Анан ошо бир айылдан эле ушунча аккордеонисттер чыкканы чындыгында эле баардыгы талант экен да. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мына бүгүн ошо бир айылдын таланттуулары деп биз чогулганыбыз. Негизи бизде ошо 36 деп эсептедик балдарды. Аккордеон тарткан. Аккордеон тартып ырдаган атак жөн. Кары жаш дебей, Кары жаш дебей. Эми азыр аксакалыбыз бул киши калды. Мындан улусу да бар болчу, өтүп кетти киши. Анан кийин эми азыр көбүнчө жаштар, бир поколение ушу бир 7-8 бир поколение дебиз да. Анан эми ушу 36 аккордеонисттин чыгып калышынан таң калам мен делечи. Себеби бизде мына буларды көрүп биз үйрөндүк. Бизди көрүп, мына бизден таасирленип мынакей бу Акман, Эрландар үйрөнүп атат. Кудайга шүгүр, биздин таланттар. Бир айылда ушунча аккордеонист чыгыш үчүн чын эле таланттардын айыл экен да, көрсөк. Буга чейин деле элибизге белгилүү таланттар ушул Абдылдай Иманкулов, Майрамбек Усмонов өңдүү таланттар чыкса, мына чугур эмес экен бүгүнкү күндө. Толук айылынан ушундай аккордеонисттер. Бишкекте жок аккордеондар баары толук айылында экен ошондо. Келиңиз анда гана Нурбек, өзүңүз сырдан белек кылыңыз. Нуржамал Калмаматова деген акын кызыбыз бар экен, ошонун эмне жетсин дегендерин оюн жаздым эле. Ошону аткарып берейинби? Ömür çalıp cengsin Kayrılı bulca şoğu gelbeyt eçkin Jakşılar menin jarkır жүз görüşür Jolugup sırdaşkamına emne jetsin Jolugup sırdaşkamına emne jetsin Vakit tarmatpastan getse getsin Çeneli mezgil beri jetmey desin Asılдар menen толкуп дидарlaşır Жолугуп сырдашканга эмне жетсин Жолугуп сырдашканга эмне жетсин Kim bilet keter gündün ertegesi Tübün öter ürüktün jetpeydi eçkin Can düğünün jakın görgön adamdarga Jolugup sırdaşkanga emne jetsin Jolugup sırdaşkanga emne jetsin Can düğünün jakın görgön adamdarga Jolugup sırdaşkanga emne jetsin
жолугуп сырлашканга эмне жетсин, жолугуп сырлашканга эмне жетсин. Баракелде 36 аккордеонисттер чогулуп ырдаганда толук айлы ыргайлы жаңырып калат экен да, ошондо. Анан Алтынбек ага ушу баягы сиз улусу катары келип, сизден ушул үйрөнөм деген жаштар көп эле да, кызыгып. Көп. Негизи аккордеонду үйрөнүш үчүн баягы угуу сезими, орусча сулук деп коет, ошондой керек. Демек толук айлын баягы эл ушундай таланттуу экен да. Ошондон сөз кылсаңыз, жаштар, окуучулар келет да. Көп үйрөнөт. Нурбек агай деле көп үйрөттү, Мурат деле көп үйрөттү. Менден деле азыр 3 окуучу окуп, уже чыгып ырдап жүрүшөт. Маданият техникум бүтүштү. Анын артында деле балдар көп. Мен ойлойм да, суусу менен абасында окшойт. Ошо бүт эле жакшы. Талант бул жараткандан берилген олжо деп айтат го. Демек баягы касиеттүү жерден ушундай таланттар чыкканы абдан жакшы нерсе. Кана Мурат ага келиңиз. Мурат Абдыралиев сизден берер болсун. Ай баракелде. Салкар жазчы Чыңгыз Айтматовдун жакшы сөзү бар. Дос жакшы күндөрдө дагы, кыйынчылыкта да билинет дейт. Демек дос жөнүндө абдан жакшы экен. Куттуктайбыз. Анан Нурбек айтсаңыз, маданияттын мыкты кызматкери катары ушу толук айлында эмгектенесизби? Азыр мен бу Сокулук районунун Жаңы Жер деген айылында турам. 2003 жылдан бери.
ага чейин ошо өзүбүздүн айылда музыкадан сабак берип 18 жыл эмгектендим. Толук айылында. Толук айылында. Андан кийинки жашоом мына азыр бул жакта болуп калды. Турмуш шартка байланыштуу. Менимче жаңы жер айылында толуктуктар көп болсо керек, Баягы жер титиргенде көчүп беришкен да. Эми андай жаман апаттар болбосун. Ырайчылык билдирели. Акмал ага, амансызбы, ден соолугуңуз кандай? Келиңиз эми сизден бир жакшыруу калы. Мен биринчиден ушу Элтер каналынын жалпы жамаатына чоң ыраазычылык билдирем. Ушу эл ичиндеги таланттарды ушул жака чакырып, ошолордун ички дүйнөсүндөгү чыга албай аткан чыгармаларын тартуулагандарыңыздар үчүн. Анан азыркычага ырдала турган ырым толугум кичим экеним деп өзү бул байкебиз Нарын областы Жумгалы району Баш Кууганды деген айылдан болот экен. Ажыгулов Калыбек деген. Сөзүн жазган, толукка бизге жезде болот экен. Сөзүн жазган. Анан келип ошо толуктун жанагындай жакшы табигатына суктанып, ошо толукту сүрөттөп ыр жазып кеткен экен. Аны таластык бир бала оон жазды. Анан эми мен ошолорду аткарып берейин. Иш көркөмү тоздоктур кебир чөлкөмү ажайып бир костолугу биштей жериңи өлкөмдү караган жайыгы тер жайлап төртүлүк малы жер жайына кымызы шерене тартып жегизген мурун балгайма жаңгагы жерде жайнаган көрөсүң көптүр алмадан карага тышкын ыгыныкты жер жемишесиңи жайнаган көп жашап нурлуу карысы себеби дарттын алысы улук маңдары жасаган чөптөрдүн өсөт дарысы кымызды өскөн тегерек кыдырды гүлүн терелеп кунжа таш менен төгарын тымылдым ичсең керемет айылымды бүгүн эстеймин бартыңа кантип жетемин кинди кан тамган турган жер толугум кичим экенин кинди кан тамган турган жер толугум кичим экенин толугум кичим экенин Баракелде, туулган жердин топурак алтын дейт. Мынакей толук айылын абдан жакшы сүрөттөгөн жакшы эркен. Ар бирибиздин жүрөгүбүздө туулган жердин кичинекей сүрөтү бар дейт. Бардыгы эле ушу айылдан талпынып, анан ошол таланттардын бардыгы айылдан чыгат экен. Абдан жакшы эркен. Эрлан ага келиңиз, кош келипсиз. Айтыңызчы, кандай үйрөндүңүз аккордеонду?
Элден кем калбай, карачы мына бирине сала бири акардан кайрактар ырдасаңар да бириңерден үйдүңөр бириңер куулуп отурат. Assalamu alaikum. Görüşürler. Эми ушу айта кетип турган болсок, мына ушу толуктагы музыканттардын ушу аксакалдары, мына Алтынбек Беке ош болгон, Нурбак агай болсо мына бизге талим сабак ушу аккордеон жолун көрсөттү. Мына Мурат агайым, ушулардын баары эле агайларым, агаларым. Эң сонун устаттар экен да. Устаттар бизден бул жердин кичүүсү, бизден кийин дагы азаматтар көп дагы. Көп, көп, абдан көп. Бизден мыктылар да көп. Бири-бирин чертип атып эле үйрөнүшөбү, кандай теги баягы. Эми жогоруда айтып өттү, ушу табигатка байланыша керек. Негизи эми Кудай Таала ушу берген өнөр. Бул жакшы өнөр, ушу элди араласа ушинтип азаматтар, таланттуулар көп чыга берет экен да. Болсун, кут болсун. Келиңиз, сизден дагы бир жакшы угалы. Бизден ушу улумун ырчыларынан ырдай кетели, ушу азыркынын алпы, ушу Түгөлбай Казактын жазган насыйхат өрү бар эле. Эйсон. Аракет кылып көрөлү. Келиңиз.
Ой, баракелде. Кандай карабайсызбы? Кандай гана үн бири-биринен өтүп, негизи үндөр ушу ырдап атып эле тарбияланып калды мыяга, Мына толуктун талаптарын көрүп отурабыз, Биринен бири азыр Эрлан ага ырдабады, насихатты көпчүлүк ырдай албайт, баягы бийик диапазондо ырда. Ошентсе дагы сиз эшисизден жаңылбай аткарганыңыз сизге ыраазычылык. Эми ушу ырдалып эле жүрөт, ушу аккордеонго көп кайрылышпаптыр да ушуга. Аракет кылып көрөлү дегенбиз ушуну ырдап. А музыкалык билими барбы же бардык эле ушу баягы талант, эл ичинде? Сиздин кесибиңиз? Биздики деле ушундай кесип деле жок. Угу, элдик талант. Тубаса талант да. Тубаса талант да. Айылда, толук айылда иш-чаралар көп эле болот да. Ошондон айтсаңыз, эл кандай жатат дегендей. Жакшы эле, мен деле бияка 3 жыл болду көчүп келгениме. Баягы 3 жылдан бери муну иним көбүрөөк билет да. Ерландан суралчы, Ерлан. Ушундан сурасаңыз бүт баарына. Жакшы, ушу эмгекчил, ушу. Жакшы. Ушу жаз келип, ушу жаздын кабылгасы менен болот. Айылда иш-чар өткөндө 36 аккордеон чыкканда той өзү эле болот турбайбы? Бул эми мындай айтылганда көптөгөн таланттуулар бар. Андан да көп. Бул эми мындай эле эсепке деп алып. Ким ойной алат, ким деп, ырдаганы андан, ойногону мындан, Көп андан көп таланттуулар. Дагы деле ушул элге таанылып таланттуулар көп. Демек, Кудай буйрса учубуз кур эмес экен да. Болсун, куттуктайбыз. Азамат, келиңиз эми. Улуусу деп. Эми өзүм мурумуздап жүргөн өзүмдүн ырым, өзүм оонум эле ак калтар деген ырдырдап берейин. Жакшы болот. Телевизияда жок болуш керек булар. Көөлүгүм жок болду. Анда ырдаңыз. Ашык болдum калтарга, айтпадым сөздүң айтарга. Беш жерден издеп таппадым, экинчи келбес салкарга. Эсинен алса табиха, эле тилегим берсе жаштарга. Андандан издеп жөнөдүм, ак калтарга чаң көрөмүн. Грузиядан таба албай кыйнаңды тартып өлөмүн. Ал жерден сени эле таба албай, деле каякты көстөй жөнөймүн. Бишкекти көздөй барганда, жок экен андан арманда. Жодураган панарым жолукпай койдуң анда да. Жолукпай кеттиң өзүнө, эми жолугабызбы карганда. Ага да көңүл
көңіл бұрылбай, ағарып өңім құлбай, айға оқшаған алтыным алматада туылбай. Таңдап бір минген самайлар, ділі Ташкентті өсті бұрылбай. Ташкентке бардым айланып, талайың менен байланып, өзіңді көрер бекемін Өзбекстанда қармалы. Қарантын болып ал жерде, тілі қалдың бұ жіпсіз чырмалы. Алтымыш эки минутта Алматаны эле кыдырып, айтып бир келем айлыма, делең ак калтар сени сыргылып. Айтып бир келем айлыма, делең ак калтар сени сыргылып. Баракелде, мына ошо элич өнөргенчи дейт, караңызчы. Буларды неге сактап жүрөсүз? Кандай сонун кереметтер, бир карасам тамашалуу. Ошо жүрөктө сактап жүрөт. Ооба, жүрөктөн чыккандар жүрөккө жетет. Негизи эми баягы сөз түрдө ар бир аккордеонистке айтсаң, сөз түрдө айтат да, баягы аккордеончулар таасир берген деп. Ырдымпир Рыспай Абдыкадыровдон баштап, Асанкалы Керимбаев, азыр эле мына Түгүлбай Казаковдун кереметтерларын аткарды. Сиз да бир таасир алсаңыз керек. Конечно, мен аккордеонду колума кармаганыма себепкер өзүмдүн тайкем болду да. Эми эгерде азыр тирүү болгондо 64 болмок экен. 64 болмок экен, бирок окумуштай чыгармалар жаратып болмок экен. Сиз шакиртте калтырып кетиптир. Анан ушу киши андан кийин биз эми мына Асанкалы Керимбаев, Түгөлбай Казаков, Рыспай Абдыкадыров, мына Ырдымпире. Ушу кишилердин ыры менен эме болдук да, чоңойдук да. Анан эми ошого аракет кылып, мен ушу оон жазганга көбүрөөк басым жасап калдым. Оон дагы чыгарат экенсиз да. Азыр жана жогоркудагы дагы өзүмдүн оонум. Болсун. Баягы туулган жердин тупурак алтын деп бекер айтпайт экен. Туулган жериңди өзүң алыста жүргөндө гана сезет экенсиң да. Кандай экенин, ага жерин баягы катардагыдай эле. Анан эми Таалайбек Сүйөркулов деген акын жигит кереметтүү кетмен төбөм деп сөз жазыптыр. Ошого оон жаздым эле, ошону ырдап берейин, Жакшы болот. Кандай келиңиз? Ашууларды ашышы былды өйдө, түндүк түштүк каттамы күндө түндө, кучак жайып жадырап тосуп турган, пейлегенен өрөнүм кетмен төбө. Ырдаса токтогулдун таланттары, ырганат күүгө келип дарактагы, шаңшыса кемдин көл баяны, ачылап балалыктын барактары. Касиеттүү абаңдан жутулан кен торгойлорум торолду сайрап мукамы, узун акмат дайранын шокумунан, током коргол жомарттын ырын угам. Ырдаса токтогулдун таланттары,
ыргалат күйгө келип дарактагы шаңшыса кемдин көл баяны ачылат балалыктын барактары көлүң чалкы жарыктын нурун берген кенибиз бар шамшыкал ата деген жаратканын берекесин чачып койгон кетмин түбү биштин төрү белен ырдаса токтогулдун таланттары ыргалат күйгө келип дарактагы шаңшыса кемдин көл баяны ачылат балалыктын барактары ырдаса токтогулдун таланттары ыргалат күйгө келип дарактагы шаңшыса кемдин көл баяны ачылат балалыктын барактары ачылат балалыктын барактары кетмен төрөнү таланттарга байт амана ошонун баардыгын ушу ырга салган сизге ыраазычылык билдиребиз. Абдан жакшы экен. Чындыгында эле бүгүн студияда ошо толук таланттарын көрүп алып абдан кубанып отурабыз. Биринен бири өткөн таланттар. Рахмат сиздерге, ыраазычылык билдиребиз. Келиңиз анда Мурат ага, сизден да бир ыр болсун. Кесип бар нерселерде мен баягы бул Нурбек Тозмуз 87-жылдары Жалал Абадта маданият техникуму бар, ошону бүттү эле. Эң сонун. Ошондон бери талант менен чогуу жүрөбүз. Ошол жакта эле аккордеонду үйрөндүңүзбү? Жок, баягы кубаса талант кичинекейибизде эле билчүгенбизби 4-5 класста. Анан ошол өнөр менен өзүбүздүн кесибибизди тандап, Өздөштүрүп, өздөштүрүп ошол менен уланып келатабыз. Анан улгайып баратабыз деген ырды аткарып берейин азыр. Мунун сөзү ким экенин чын эле улгайып баратабыз да. Муну көбүнчө куду жанагы борон чырдап жүрөт, негизи ошонун ырыбы деп коем. Кытайлык. Tamaşabız, hurmattap sıylaşabız, ulgayıp baratabız. Ömür bulu birden öptüm, tört atıp kurdaşabız. Ömür bulu bir gelgen vakit, özara sıylaşabız. Atkırıp canaşabız, kanalıp tamaşabız, kadırlap sıylaşabız, kartayıp baratabız. Ömür dolu bir gelgen öptüm, tört atıp kurdaşabız. Ömür dolu bir gelgen vakit, özara sıylaşabız. Bülbülü esen olsun, urpaklar çeçen olsun, ben bolup ten yaşayım, ben solup beken olsun. Ömür bulu bir gelgen öptüm, tört atıp kurdaşabız. Ömür bulu bir gelgen vakit, özara sıylaşabız.
Өмүрдүн бөксө жерин ыр менен толтуралы дейт. Өмүр жөнүндө абдан жакшы ыр экен, чындыгында эле. Бул баягы азыр бүгүн сиздер келип кандай гана жаңы ырлардын бетин ачып атасыздар. Демек биздин көрүүчүлөр көрсө дагы сөзсүз түрдө ырдай жүрүшсүн деп жакшы тилек кылалы. Негизи ушу элит жеринде тоонун кучагында жакшы ондор жаралса керек, Акман ага. Кана сөз сизде болсун. Мен ушул ырдын чыгышы боюнча кичине бир түшүндүрүү берип койсом жакшы болот. Ушул ыр мындан 3 жыл мурун мен охранада отурсам, телефондон пересланный болуп текст келип калды. Анан карасам текст аябай жакшы экен. Анан ушуга оон чыгарса болот экен деп, анан оон чыгарып, баарын даярдап, авторун таппай 3 жыл жүрдүм. Анан быйыл орозо бүтүп баратканда кояй, чыгарайын деп чыгарды элем. Мен чыгаргандан кийин 2 күндөн кийин автор өзү чыкты. Алайдан болот экен. Райымбек Мамасеитов деген бала экен. Ошонун кармаган орозоңуз кабыл болсун деген жаңырын ырдап берейин. Жакшы болот. Карайбыз. Kırmanırız dangat olsun, ıntımam kışlık olup cenevizi de, Üyüne bakıp tuşu dağı konsun. 30 günü karmagan, oruzumuz tut olsun, Jakşılıklar candaşıp, jakşı gündör tuş bolsun. Karmaganı oruzumuz kavuşsun. Ardayım aman esen cürüngüzüdür, Allama arta versin suyuңuzudur. Kayrılıp bir yılda bir gelip turuçu, Kut bolsun bu orada gününüzdür. 30 günü karmagan, oruzumuz kut bolsun, Jakşılıklar candaşıp, jakşı gündör tuş bolsun. Karmagani oruzumuz kabul bolsun. Urbayı uzak ömür sürüngüzüdür, Ordolu ordo bolsun düğüngüzüdür. Aytılgan tilek duba kabul bolup, Allama jetip dursun ünüңüzdür. 30 günü karmagan, oruzumuz kut bolsun, Jakşılıklar candaşıp, jakşı gündör tuş bolsun. Karmaganı oruzumuz kabul bolsun. Vatan bulmamın için en çok ölüm, Kural yok kandan başka bizde bölüm. Gülöbüzdü geçirdik soranalı, Yaratkan geçirgendi jakşı görüm. 30 günü karmagan, oruzumuz kut bolsun, Jakşılıklar yandaşıp, jakşı gündör tuş bolsun. Karmagani oruzumuz kabul bolsun. Karmagani oruzumuz kabul bolsun. Эң сонуна ыйгайда чыккан жакшы болгон экен, баракелде. Ооба. Агаларыбыздын бардыгы эми борборго чүйгө келиптир. Эрлан ага сиз айылды байырлап ошол жерде маданиятты өнүктүрүп жаткан экенсиз. Ыраазычылык билдиребиз. Албетте мына ушул айыл эли, айыл жери кандай сонун, балалык өткөн жер, жакшы күндөр өткөн жер деп бүгүнкү күндө маданият үйү, мектептер баары бар да иштеп атат да. Ошондон кеп кылсаңыз, таланттар мына ушундай жерден көп чыгат экен да.
Elbette. Azırkı uçurda talanttуулар көп. Айылда şu madaniyat tarafında şu akordeon komuz менен ойнап жаткан жанды багта да болушу мүмкүн, бирок ушул аспаптар тарабында көп азаматтуу кыздар. болсын чыга берсин. Куттуктайбыз канаки сизден дагы бир кайсылар Şu ağalarım, ağaylarım бүт эле шаарда турушат. Анан бүт эле сагындым деп атат да. Сагынып атышабы? Анан тиги Ырысбай Абдыкадыровдун сагындын туулган жери деген ыр бар. Ооба. Анан ağalarıma da bir Ооба. Айылга сапар кылыңыз, Жакшы. Аракет кылып көрөлү. Кана келиңиz, Азамат. Бар болуңуздар, жақсылық білдіреміз. Мынакей
Алыскы толук айылынан ЛТРге келген кадамыңыздар жакшылыкка болсун, дайыма келип туруңуздар. Сіздерге ырашчылык, өнөрүңүздөр өркүндөй берсин, талантыңыздар ташкындай берсин, чыгармачылык бийиктиктерди каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде мына ушул Токтогул районундагы толук айылынын таланттары келди. Бир айылда эле 30дан ашык мына аккордеонисттер бар экен. Кудай буюрса, алдыңкы күндөрү дагы биз мына толук айылынын таланттарын күтөбүз, сиздерге ырашчылык билдиребиз. Жакшырлар жан дүйнөнүн азыктары, жакшырга жан дүйнөдө азык барбы? Кай бирде музыканын дамы ширин, бир утам каштагы бал сыяктуу дейт. Жан дүйнөңүздөрдө жакшырлар болсун, биздин көрсөтүүлөрдү көрүп, калуу тилек, ой пикир калтырыңыздар. ЛТРдин көрсөтүүлөрү түн бир окумга чейин уланат, ал эми чактыш соңуна келип жетти. Ушун менен көрүшкөнчө амандыкта жолугушалы.